Өзгөндү өзгөчөлөнткөн бул анын байыркы 10 кылым аша жашаган мунарасы туш тараптан келген зыяратчыларды суктандырып турат. Өзгөндүн дагы бир өзгөчөлүгү анын даамы дүйнөгө таркаган күрүчүндө. Ал күрүч атагы чыккан Девизира өзгөндө гана өсөт. Күн кубатын алып жазы жана Кара Дарыя суусу менен Девизира күрүчү жетилет. Бирок техниканы ишке салуу мүмкүн болуп калса деле өзгөндүктөр күрүч актоодо ата бабадан калган ыкмаларга таянат. Шалы талаадан жийип келген күрүчтү дыйкан кайра эле талаага жаят. Күндүгү түшөт. Күн көзү жылт этсе эле шалыны жайып, кадимки кумда сойлогон жыландай жол салып, оодарып кургатат. Шалы кургатууну жаш шалычы эс тарткандан өздөштүргөн. Шалы талаадан жийип келген күрүчтү дыйкан кайра эле талаага жаят. Күндүгү түшөт. Күн көзү жылт этсе эле шалыны жайып, кадимки кумда сойлогон жыландай жол салып, оодарып кургатат. Аралаштырып менен кылып кечебиз, эми күн чыкканда тезден кечиптирип болсо бул чакнап кетет. Кышта бир айда 15 күн, 20 күндө кургатабыз. Күздө бир 3 күн, 4 күндө кургайт. Этетлабын тезде кечпестен турса чакнап калат бул. Дыйкандар күрүчтү негизинен табигый ыкмада кол менен желге сапырып кургатышса, ал эми күрүчтөн көбүрөөк пайда тапкан ишкерлер болсо, мындай сеткасы бар атайын каражаттарга шалыны салышып туруп, мынандай атайын кургаткычтарга салып 4 күндүн ичинде 3-4 тонна күрүчтү дүңүнөн кургатып алышат. Капка жык толуп буулган шалы заманбап кургаткычка киргизилет. 40 даража жылуулукта 4 күн аралыгында эле 2-3 тонна шалы даны куп-курук болуп чыга келет. Мынтип көп күч сарптабай эле оңой олтон кургатып алышат. 5 кило, 6 кило батат. Ушинтип салып, алып келип ичкериге жыябыз да анан кийин. Ушу тен бар, тен ысытып берет, вентилятор бар, шамалды айдап берет да, ысык кылып. Кийин температура 40-42-43 чейин жогору болуш керек эмес. Ушинтип 4 сутка турат. 4 суткадан кийин бир күн муздатабыз. Кийин чыгарабыз да. Бирок мындай ыкманы күрүч кадырын билгендер тутунбайт экен. Өзгөн күрүчүнүн сырларын жакшы билген 93 жаштагы карыя жөнүндө угуп, ана кызыл айылына сапар алдык. Жасалма кургаткыч күрүч данын катырып коерун айтат көптү көргөн кары. А түгүл өзгөндүн нукура күрүчү агырукта асырап сактап, сыдырым желге кургатат. Эргеш ата бүгүн бизге өзүнүн күрүч жасоонун дагы бир сырын ачып берди. Күрүчтү шалына оруп келгенден кийин күрүчтүн данын мына кадимки шамалдын ыргагына сапырып олтуруп кургатарын айтты. Анткени мындай күндүн ысыгына аптапка жайып койгон болсо, күрүчтүн даны сынып, анын кардарларга өтүмдүүлүгү түшүп кетет экен. Ошондуктан ар убак эч качан эринбей мынтип күрүчтү шамалдын ыргагына кургатат. Эргеш аксакал нукура өзгөн күрүчүн көп күрүчтүн ичинен бир карашта айырып тааныйт экен. Көп капты койсо 100 капты эм. Ошонун ичинен сортовой менен агурукту ажыратып беришке жарайт. Шалы өстүрүү чоң атасынан калган өнөр. Ал өзгөн күрүчүн уузатсыз нукура табигый асырап колду актайт. Биз эми көбүнчө койдун көңүн салабыз. Жерге сейип. Анан азот салгандар бар. Азот салгандан посту жука болот. Посту жука болуп, күрүчү ничке болуп калат. Көңдүкү посту жарылып кетет, күрүч дандуу болуп. Ошон үчүн көң өтө жакшы. Өзгөндө ар жылда 1000 гектардан ашуун жерге күрүч айдалат. Бирок нукура өзгөн күрүчүн өстүргөндөр азайып баратканын адистер коңгуроо кагат. Адыйкандар күрүч эмес түшүмдүүлүктү ойлошот экен. Сортко кирген сортторубуз бар жоголбой турган. Ал эми жанагы мен айтып аткан жана чемпион деп коет. Дагы башка сорттор булар Өзбекстандан, биздин мына Сузак районунан, Араван районунан келген уруктар, булардын урожайнысы көбүрөөк экен да. Элем ошого карап атат. Экинчиси өзгөндүн күрүчүн деп, өзгөндүн күрүчү деп.
башка бир биздин ушу Кыргызстандын эле түштүктөгү райондордон келген күрүчтөр өзгөнүн күрүчүнүн атын жабынып алып базарларда сатылып, кардарлардын жанагы бул эми түсүнөн эмнесинен ажыратыш кыйын болуп калат. Анан ошону кээ бир түшүнбөйт алып атканда, анан ошол өзгөнүн күрүчү деп сатылат дагы. Мисалы үчүн Арамандын күрүчүдүр же болбосо Сузактыкыдыр же башка жактан келген. Ошол экинчи ошол өзгөнүн күрүчүнүн атын кичине эмне кылып коюп атат да. Сурасаңыз өзгөнүн күрүчү дейт, самом деле башка жактан келген күрүч. Анан дагы бир жери бул жанагы азыр эми мындайча айтканда жанагы соодагерлердин тил айтында товарный вид деп коет экен. Ошол күрүчтү дагы курутуп ак жубаздарга алып барып чыгарып атканда бир анча-мынча боек кошулуп калып атат. Мына чыныгы кичи фабрика. Бир көргөндө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө татаал. Түрдүү ыкмада күрүч актайт. Байыркы өзгөндө мындай шаймандар ого эле көп. Атадан балага мурас калат. Өзүн сыйлаган шалычын үйүндө ушундай кичи фабрика же ак жубас курулган. Күрүч тактоо да оңой эмес. Бир чөйчөгүн тазалоо үчүн ошончо маңдай тер төгүлөрүн айтышат. Өзгөн шаарында көпчүлүк дыйканчылык менен шалы эгебиз. Шалынын иштери өтө татаал, кыйын. Şunday kılıp, şu yerde mандай kılıp, sokular ben urdurabız şalını. Sokular ben urdurup, nerede arçmay degenler var, arçmaylarga salabız. Andan keyin elekke salabız. Elekten keyin mандай kılıp, sokuga urdurup bunu bir tonna şalını urdura turgan bolsak, şundan 500 kilo gürüç çıkarabız. 350-400 kilo tavuklarga, mallarga jem çıkat. Jemlerini dahi top satabız bazarga. Gürüçünü dağı bazarga alып çıkıp satabız. Bunun işleri öte kıyın. Sudu жазы менен dehqançılık kılsak, dehqançılık şalının içinde жүргөндө tizde boyu tizdeden jogorrak sudu keçip жүрөбүz. Эми шалыданы ушул арчым аталган шайманга түшүп, ыпыр-сыпырынан арылып электен өтөт. Соңунда соку шайманга түшөт. Мындай сокуларда урулуп күрүч кабыгы бир отоло тазаланат. Кайра элекке, кайра сокуга кайтып келет. Күрүч тазалоочу мындай сокулар эки түрдүү болот. Темирден жана жыгачтан. Бирок дыйкандар көбүрөөк мындай жыгачтан жасалган сокуларды пайдаланышат. Анткени темир сокуларда тазаланган күрүчтөр анчейин деле сапаттуу тазаланбайт. Ал эми жыгач сокуларда тазаланган күрүчтөрдүн даамы да сапаты да артык болгондуктан дыйкандар, алармандар көбүрөөк жыгач сокуларда тазаланган күрүчтөрдү баалашат. Ушундай ак жубазда шалычы күнүнө 1 тонна, күрүч бышыкчылыкта 8 тонна таза күрүч алат. Күрүч өндүрүшүндө бардык шарттар эске алынган. Электр жарыгы өчүп калган учурда мына бул суу тегирмени жардамга келип, суунун шарпы менен айланып, анын күчү барып сокуларды ишке салат дагы шалы тазалоо иши токтобой өндүрүш ыргагы улантыла берет. Ошентип биз байыркы Өзгөндүн базарына да келип жеттик. Бул жерде эмне көп? Күрүч көп. Мына ушул күрүчтүн дандарында эле анын түрлөрү да көп. Чемпион, кара кылтырык, лазер жана башка. Бирок бул жерде Өзгөндүн бардык эле сатылып жаткан күрүчтөрү баякы Өзгөндүн нукура, агурук күрүчү сыңары күрүчтөр. Алардын ичинен сапатын аныктоо үчүн биз мынтип алаканга күрүчтү алып туруп, аны алаканыбызда ушалап, андан кийин чаңын үйлөп туруп, көргөндө ичинде бир кызыл сызыкча болсо, ошол атактуу Өзгөндүн күрүчү болуп чыга келет. Базарда күрүч саткан Сапарбай мырза Өзгөндө өсүп, Өзгөн күрүчүнөн баар тапканга сыймыктанат. Ошо Өзгөн күрүчүгө сатканыма мен ыраазымын. Сыймыктанабыз. Күрүчтү алган менен көпчүлүк үйүндө эмес, чайканада палоосун жегенге куштар. Анткен менен Өзгөндө шалычыларда эле атактуу аспозчулардын династиясы көп. Алардын бири Маруфчан ашпозчу Элдик каналга атасынан калган палоо жасоо сырын ачты. Алгач казанга койдун куйругу салынат да таттуу жиза алынат. Бул дене келбетин сактагандар үчүн эмес, чыныгы чайхана палоосун сүйгөндөр үчүн. Палоону жасоонун дагы бир өзгөчө сыры барбы? Бар,
Сиздин өзүңүздүн ыкмаңыз, палоону жасоонун ыкмасы кандай сиз? Муну сыры шундаки, мына азыр мына бир şeyde bir siri var. Mına may tayyor bo'lib qoldi hozir. Shunda ayollar barcha piyozni kuydirib olishga harakat qilish kerak. Nimaga? Piyoz kuyib qolgandan keyin oshdan qandaydir bir dam kelib qoladi. Айтмакчы, палоо бышканча анын курамындагы күрүчтүн тарыхынан айта кетели. Уламыштарда бир кездерде бул чөлкөмдө кытайлар жашап, күрүч айдап тиричилик өткөргөн дешет. Кийин кытайлар кетип, ал эми күрүч өстүрүү маданияты кала берген. Өзгөн күрүчүн Александр Македонский да баалаганы айтылып жүрөт. Бул пловтун палоо дейли, мунун түпкүрү өтө байыртан келген тамакка кирет. Бул негизинен тиги же бул улуттуку деп эстенеле. Жалпы ошол күрүч өстүрүлгөн чөлкөмдөрдө, айрыкча мына дарыянын нуктарында, бизде ала турган болсок, мына Тар суусу, Жазы суусунун жээгинде, Кара дарыя, Сыр дарыя деп орто Азияда ала турган болсок. Ушунун жээктеринде жайгашкан чөлкөмдөрдө күрүчкө байланышкан ушул палоо сыяктуу тамактар жасалып келген. Анан кийинчерээк муну Александр Македонский келгенде жалпылап, негиздеп, жаңылап, анан кийин жасап туруп өзү колу менен. Буга анан кийин поло деген ат койгон. Ошондон улам болсо керек, кыргыздарга азырга чейин палоо деп айтат. Ушалык даамдуу, жыттуу сезип жатамын. Буюрса биздин палоо аябай таттуу болушу мүмкүн. Mana qozonning tuyunda tegiz mayda qaynayotgan bo'lsa, значит, buni povur biladi, tuzi to'g'ri. Hali katta qaynab qolsa, an tuzi уже ko'rinadi. Azimna көрөйүнчү, qana. Aytqanыңыз туп-тура tuzu damdуу, tegiz eкен. Күткөн мезгилде жетип келди, биздин палоо даяр болду. Мына жыты буркурап таркап жатат. Рахмат, мына өзгөндүн суусуна, өзгөн күрүчүнө, өзгөн жергесинде даярдалган палоо мына табакка салып даяр болду. Муну атайын бул жерде иштеген кыздар өзүнүн маданияты менен дасторконго тартуулашат. Дасторкондо өзгөн палоосу таш табактарга салынып, аны өз салты менен тартуулоо жана кол менен жөө маданияты унутулуп баратканын Гурман эске салды. Сезүү болуш керек болсо керек, анан бул атайын чоподон жасалган чоң калың табактарга жасалып, коюлуп, ал деген ысытылып алдын ала. Анан палоо мындай чогу салынып келип туруп, анан үстүнкү улам муздап бараткан бетинен сыдырып алып өзүңө керектүүсүнчө алып отуруп, бул улам муздаган бөлүгү бети желип отуруп, палоо ысык боюнча түбүнө чейин сакталып калат дегендик да. Өзгөн күрүчүн изилдеп жүрүп, мени таң калтырганы, күрүч сууда өсүп, казанда да сууда кайнап, аны жеген соңда суу саткан өзгөчөлүгүндө жана чүйгүн даамында болду. Чайканадан бата берип туруп баратып, аспозчуга ыраазычылык жолдоп, дасторконунан береке кетпесин деп тиледик. Миң уккандан бир көргөн демекчи, өзгөнгө келип, палоосунан өзүңүз татып кетиңиз. Негизинен табигый жол менен колдо кургатып жүдөп жок. Ана кызылдык Kimlermi? Ошо дыйканчылыктар менен ушундай ошо бирге иш кылабыз да. Эми күрүч кылышып деген экенде мен. Ооба, өтө татаал кыйын. Gelingizler күрүч алыңыздар, жакшы күрүчтөр бар. Siz de aytın. Gelingizler mına күрүчтөрдүн эң таза сортторунан алыңыздар. Siz de aytın. Арзан. Мына gelingizler күрүчкө арзан күрүчтөр 100дөн, 110дон алыңыздар. 5 kilo ver, 5 kilo.